Согонду айылы Ош облусунун Алай районунда жайгашкан. Жергиликтүүлөрдүн айтымында илгери ушул аймакта согон аттуу кадимки пиязга окшогон жыттуу өсүмдүккө өскөн экен. Ошол үчүн бул айыл Согонду деп аталып калган деп айтышат. Бүгүн биз Согонду айылында жашаган иш билги, аракетчил Талай мырзанын үйүнө конокко келдик. Ушул бир жумушту баштарда биринчи өзүңдүн кичинекей кездеки же болбосо кийинки кездеки кыялданууң болуш керек. Ошол кыялданууну ишке ашырсаң, сен ийгиликтүү адам болосуң деп ойлойм. Кыялданууга жетиш үчүн максаттарды коюп, туура багытты тандап, чечиле турган нерседен, ишке ашыра турган нерседен баштасак, бул жакшы болот деп ойлойбуз. Бул жаш үй-бүлө 2 уул, 1 кызды тарбиялоодо. Кандайдыр бир маселе жаралса, ортого коюп кеңешип чечүүнү туура көрүшөт. Бири идея берсе, экинчиси аны ишке ашырат. Биз Талай экөөбүз ар бир ишти баштаганда биргеликте жүрөбүз ар дайым. Ошол эле биринчи окууларга барууда, ишти алдыга алып кетүүдө, идеяларды бирге сүйлөшүүдө, баардыгын макулдашуу менен анан кадам жасайбыз чечкүндү. Сөзсүз түрдө ортого салабыз. Кайсынысы алдыда биринчи убакыттан эртерээк утуп, алдыга алып чыгышыбыз керек. Мен айткан ойду жолдошум колдойт, жолдошум айткан ойду мен колдоп, биргеликте иш алып кетебиз. Негизи ушу фермердин күнү эмне менен башталат негизичи? Короодо биринчи сааган уйларыбыз бар, эми айыл жергесинде болгондук үчүн сөзсүз сүт, айран сүт ичиш керек. Ошол себептен сааганга жетишпей калдык эми. Сааган уйларды алып чыгып, келинчегим сайт, андан аны талак айдайт. Андан бул жакта кичине багып аткан уйларга жем чөбүн берип, анан жумушка кетмей. Кыймыл-аракет бул ден соолуктун башаты. Шылтоо менен жардам бергиче көптөн бери аткарбаган физикалык көнүгүүлөрдү жасайлы. Ишке барып келип, абетке келгенде карап салып коюп, кайра жумушка абеттен кийин кетип, кайра кеч келгенде карап, анан атамдар жардам берет бир аз. Элге өзүнчө бир үлгү болуп берели деген максатта дагы баштаган ишиңиздер бар экен, буюрса. Эмне түрткү болду сиздерге мал чарбалыкты баштоодо? Бир жумушту баштаганда же акча табыш керек, же бизнес башташ керек дегенде бул өзүбүздүн семьяны каржылаш үчүн да. Мен өзү мектепте мугалиммин. Мугалимдин айлыгы менен бир чоң үй салыш же болбосо чоң машина алыш деген бул кыйыныраак нерсе да. Ошондуктан кошумча киреше болсун деп ушул бизнести баштоону туура көрдүм. Мал чарбачылыгын өркүндөтүүдө семинар окуулар жүрүп турат. Сөзсүз түрдө бул жөнөкөй нерсени улантууда деле билим керек. Билимсиз алдыга жүрүү кыйын. Анан бизге ошол атайын үй бүлөлүк окуу жүрдү. Идея бул жактан келди, анан обсуждать этип, үй бүлөбүз менен кеңешип көрүп, туура жакшы проект экен деп ушул кошулуп, ушул ишти баштасак деген идея негизинен бул жактан келди. Баялай долбоору менен башталды. Алгачкы окуу бул жаш үй бүлөлөрдү окутуу болду. Ангус деген порода аябай көп угулуп атат да, негизичи бул өзгөчө порода экен ангус. Бул ангус породасы биздин тоо шартына аябай мына бийик тоолуу жерге ыңгайлуу порода келет экен. Суукка да чыдамдуу дейт. Андан кийинки жак ушул эт багытында бул ангус породасы. Эти мраморный дейт дагы, бул дүйнөлүк рынокто дагы талап жакшы. Породасында уйлар азыр келди, Бишкекте карантинде деп жатат. Келиши менен ошол башта 50% акчасын төгүш керек да, калган кредит кылып берет турган болду да. Ошол себептен бул уйларды кармап отуруп, кийинки жума алып чыгып базарга алып чыгам. Негизги максат сандан сапатка өтүш.
биринчи очередь азыр мал аябай көбөйдү. Баягы мурунку эле убакыттагыдай анан жайыттарды сактап калуу максатында көп уйга көп убакыт кетет. Мисалы үчүн ошол эле жем бергенде, чөп салганда, анан жанагыдай сапатка өтүп алсак, бул убакыттан үнөмдөйбүз. Көпчүлүк мындай рынокко чыгарганга дагы бизге үй бүлөлүк каражатты көбөйткөнгө дагы бир чоң өлгө чоң шарт түзөт. Сүт багытындабы же эт багытында тандап аныктап алышыбыз керек да. Анан эт багытында болсо, например, ангус бизге ушул туура келип атат. Анан бизден мисалы үчүн эт эле эмес, ошол малдардын өзүн алышымын. Таза кандуу малды уюштуруп, өзүбүздүн чарбабызды түзүп алсак, анда малды деп эле мал бул чоңое берет, жүрө берет дебестен ага дагы шарт түзүш керек. Анын дагы ошондой бир жакшы таза жерде кармалышына адам өзү шарт түзүш керек. Биринчиден баягы суу өзү келип куюла турган, акыр өзү тазалана турган европейский стандарт дейбиз го, ошонун үстүндө иш алып барабыз деп каалайбыз. Бизде айылда көбүнчө эле карасаңыздар, же сүт багытында эмес, же эт багытында эмес да, малдарды кармап отурат. Бул ысырапкерчилик, жөндөн акчаны сарптай бересиң, киреше түшпөйт. Жем тоютка ошондой эле акча кетиресиң, бирок киреше бул азыраак болот да, киреше табыш. Ошол себептен азыр бир багытка өтүш керек болуп жатат. Эгерде эт багытында алып кете турган болсо, анда жакшысы сабаш керек, торпогун эрте ажыратыш керек. 6 айга чейин торпок сөзсүз түрдө эм туруш керек. 6 айдан кийин гана ажыратыш керек. 6 ай, 8 ай. Бирөөсү келди деп атасыз, карантинде турат. Бирөөсү ошо карантинден келгенден кийин канча мал келет ошо ангустун? Азыр бул 2 уйга 2 башка 2 баш эле алыш керек. Ангус өзү максимум 130 миңге чейин жете турган болуп атат. Азыр болжолду басычы. Келген ошол 6 айдан ашкан торпоктор. 130 миңге чейин жете турган болуп атат да. Ага биз азыр 50 миңден, ар бир башына 50 миңден төлөп турса, калган ошо кредит кылып бере турган болуп жатат 1% менен 1 жылга. Жемди тартып, майдалап, бышырып чыгарат. Бышырып чыккан жемдин өзү сиңимдүүлүгү дагы малга жакшы болот. Бул мындайча айтканда 1 килограмм тартылып будан бышып чыккан жем 3 килограмм жөнөкөй жемдин калориясын берет десек болот. Азыркы учурда бүгүнкү күндө базар баасында бир түк 10 килограмм чыкса, анын баасы 300 сом болсо, килограмм чөп 30 сомго барабар болуп калат да. Килограмм жем 25-27 сом болуп атат. Кандай болот? Бул жака жемди салабыз. Бул жака жемди саласыз. Эмне салабыз? Зерновой. Бул зерновойго багытталган. Будай салабыз, жүгөрү. Арпа. Эме. Арпа. Төбүрчак. Ошолорду салсак болот. Анан ошону акырындык менен майдалап чыгарып, бул жактан эме кукуруз бар го, баягы пакеттиктеги кукуруз. Ошол сыяктуу эле бышырып чыгарып берет да. Бул жерден чыгат. Бул жактан чыгат. Бул майдалаган жери деле ошол шинек деп коет, бунун ичинде болот. Бул айланып кысканда давлениянын негизинде өтө жогорку температурада ысык пайда болот дагы, ошодон бышып чыгат негизи. Буга аралаштырып жемди арпа, буудай, маканы аралаштырып туруп салса, баягындай смешанный жем чыгат да, витамини да жакшы болот. Чоң кадимки эле өрүк бакта бышкан эми ачуу данектери бар же башка десек, мындай баарын кургатып үлгүрбөйбүз да, баарын варенье кылып же сатып үлгүрбөгөндүктөн ошол калган каткан бактын түгүндө түшүп калган бардык эле өрүктөрдү алып келип кургатып туруп, анан кийин дробилкадан сөзсүз өткөрөсүз жем менен аралаштырып. Данектер менен кошо. Данеги менен кошо эле, сөөк данек менен аралаштырсаңыз, соонун талкан болот. Соонун талкан өзүң жең келет. Прям көрөсүз го, көрүш барбы азыр тартылган? Жокпу? Соонун ошону малга берсеңиз, мындай кыска аралыкта бат семирет. Достор, Талай мырза менен үйдөгү иштерди бүтүрдүк. Экөөбүз эми Гүлчө айылындагы мал базарга азыркы таптагы малга болгон бааларды чалгындоого жөнөдүк.
Кайсыл жерине көрө мындай багыт беришибиз керек? Тандагандачы, мындай өзүнчө бир орусча айтмакчы лайфхактары. Арыктыгына, семиздигине, анан орточо баасы кандай болот дегендей. Азыр эми энчиге мындай алып багам десе эми өтө көп деле семиз эмес, ден соолугу жакшы мындай карап туруп ден соолугу жакшысын алса болот. Эми сөөгү сактуураак, чоңое турган малдычы. Анан эгер кайра алып сата турган адам болсо, анда кичине эттүүрөөк болсо жакшыраак болот керек. Негизи базар өзүнүн баягы содалашкан шанис менен базар да. Содалашкандачы, мисалы үчүн ушуну 83кө баалады да. Сиз содалашканыңызда канчага кемитип туруп баштайсыз, мисалы үчүн содаңызды? Эми 83 азыр эми булар азыр сатып алабыз деп келсек, например, 100 миң деп айтат да. Анан баалашып отуруп ушул аларман, сатарман экөө ортодо келишип 83кө алып атышат да муланы. Мен деле үйдөгү уюм алып келсем, эртең 100 миң деши мүмкүн да. Анан базар канчага чейин көтөрөт, эми ал базардын өзүнүн талабы. Эми баягы дыйкандар, фермерлер алып келгенде бул жерден көбүнчө алып сатарлар алып анан ортодон сатышат да. Ошол себептен алып сатарлар көбүнчө эле дыйкандарды мындай кичине арзаныраак алып алышы мүмкүн да. Анан ошондой болбосун деп азыр мен чалгындап кичине билип коеюн деп келгем. Азыр орточо чал менен ушу сиздин малыңызда бир 83кө кете тургандай болот да? 80-83. Чоң уй бар 83кө, анан бир кичинекей кунажым бар, ал бир 40 миңдин тегереги болчудай. Согонду айылына болгон сапарыбыз карыды. Мен ойлойм бүгүнкү алган маалыматыңыздар сиздер үчүн өтө пайдалуу болду деген ойдомун. Ушу элет жеринде дагы жумуш аябай көп. Карасаңыздар кандай жерлер толтура. Мынакей жаш үй бүлө дагы өзүнө койгон кыялдарын орундатуу үчүн бир топ максаттарды коюшкан. Ушу максаттары сөзсүз түрдө ишке ашсын. Сиздер дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, максаттарыңыздарды ишке ашырыңыздар ар дайым. Биз дагы сиздер менен биргеликте бололу. Бар болуңуздар.